башында алгачкы куттуктоо сөздү Чөнтө Толтурбек Касартович сизге берсек. Рахмат, дайыр жолу саламатсыздар, урматтуу агайлар, эжейлер, коллегалар, урматтуу кесиптештер, мекендештер, Талас биргесинин тургундары. Негизи эле Талас дегенде Манасты, Манас дегенде Таласты элестетүү баарыбыз үчүн эле калыптанып калган улуттук нарк десек болот. Бардыгыңыздарга белгилүү ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жаргылыынын алкагында жалпы эле республика боюнча көп иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун ичинде эле Кыргыз Улуттук университети дагы быйыл жанагы өзүбүздүн 100 жылдыктын алкагында региондор боюнча да бул ушул иш-чараларды улантып келатабыз. Өткөндө башында жана Чүй областында Бурана комплексинин тегерегинде ушул Чүй областы боюнча билим берүү тармагындагы кызматкерлердин баарын чогултуп бир чоң иш-чара өткөргөнбүз. Өзүңүздөр деле маалымат айдыңында көрүп атат болушуңуздар керек. Андан кийин жакын арада эле 2 жума болуп калды. Нарын областына барып, Нарын областы боюнча жалпы ушул билим берүү тармагындагы мектеп директорлорунан баштап районолор, ушул Нарын университетинин кесиптештерди чогуу аралаштырып, дагы бир чоң иш-чара өткөрүп келгенбиз. Бүгүн ушул 3-чү болуп Талас биргесине келип, Таласта дагы ушул уңгу жолдун жарылыктын коомубуздагы болуп аткан жалпы иштер жөнүндө бүгүн биздин коллегалардан жакшы билдирүүлөрдү жасашат. Ошонун алкагында ушул жасалып аткан иштер. Анан дагы ушул декабрдын башы болуп калат го, биз Баткенге, Сүлүктүгө, Кызыл Кыяга чейин барып иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ошондуктан ушул иш-чаранын башталышы менен бардыгыңыздарды Улуттук университеттин атынан, өзүмдүн атымдан ишиңиздерге ийгилик каалап, жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан иш-чаралар мен деле ушул 1,5-2 жыл болуп кетти Таласка келелик болушун, бирок уже кирип келатканда эле Таласта дагы бир чоң өзгөрүүлөрдүн болуп аткандыгы байкалып атат. Ошондуктан сиздерден да ошо сураныч, ушул жалпы бийликтин кылып аткан ушул уңгу жол жарлыгынын алкагында коомубузда кылымдан кылымга келе жаткан улуттук нарктарыбызды баалап, аларды жаш муундарга жеткирүү, бийиктиктеринге көтөрүү жолун ачып берип, ушунун маанисин түшүндүрүп, анан бул багытта именно билим берүү системасында ушул багыттагы иш-чаралардын, аракеттердин, кыймылдардын болуп аткандыгын көрсөтүп берүү максатында келдик. Ошондуктан дайыр жолу агайлар, эжейлер, коллегалар бардыгыңыздар менен көрүшкөнгө кубанычтамын. Ошол эле мезгилде Улуттук университет тарабынан ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол деп чоң илимий монография жарык көрдү. Жакында эле биз ушул өткөн жумада госсекретардын, анан президенттин советнигинин катышуусунун негизинде ушул биздин Улуттук университетте ушул китептин бет ачары болду. Мына бүгүн сиздерге ушул китепканага дагы, университетке дагы, жалпы эле ушул тиешелүү органдарда да бир энный количество экземплярларды ала келдик. Карап көрөсүздөр болуш керек. Бул жерде жөн эле жазылбай ошол жанакы уңгу жолдогу негизги багыттар, тармактарды камтыган, анан бир концептуалдуу биздин окумуштуулар тарабынан 7 багыттагы кенен мазмундагы макалалар жарык көрдү. Если кимге кызыктуу болсо, мен ойлойм ушу барактап көрүп, окуп, өзүңүздөр үчүн да бир пайдалуу нерселер аласыздар. Ошондуктан дагы бир жолу бардыгыңыздар ушул бүгүнкү иш-чаранын ачылышы менен өзүмдүн атымдан, Улуттук университеттин коллегаларынын атынан иш-чарага ийгилик каалайм.